чоңоюп бойго жетип, атамдын кадырына жетип, акча табыш оңой эместигин түшүнүп, атамдын ар бир пешене терин, ар бир калтырып кеткен тарыхын ойлоп, өзгөчө ойлоном да. Өзгөчө мындай табиятта дарыянын жээгине келип, атамды өзгөчө көбөстеймин. Мен артист эмесмин, жакшы ырдай албайм. Ката кемчиликтерим болсо, албетте буну айтасыздар, айтып дагы келгенсиздер. Атам тууралуу. Адам бол деп жалгыз сага атаң түтөт. Алыс кетсең жалгыз сага апаң күтөт. Эч ким сага күйүнбөгөндөй атаң күйүп, эч ким сени сүйбөгөндөй апаң сүйөт. Сен ыйласаң балам деп атаң кооруйт. Сен оорусаң балам деп апаң ооруйт. Сыйлабасаң убагында атаң куурап, сен жетпеген гүл болуп апаң соолуйт дейт. Бул тирүүлүк токтошуна кыйла бар. Бирок бунда кубаныч да бар, ый да бар. Ар бир таңда Кудайдан өмүр тилеп, ата-энеңди тирүү кезде сыйлап ал дейт. Ким жазса дагы Аллах разы болсун, сону жазыптыр. Ата-эне тууралуу ырларды жаз. Мен өзгөчө ырларды жазып, мындай жерлерде келип, периштем десем жаңылам, периште кызматчысы жат экен. Жаным десем жаңылам, жан өлүүчү нерсе экен деп мынтип ойлонуп, апамды ойлоп, атамды ойлоп, айылга барып калсаң ар дайым пешене тердетип, же апаң нан жап аткан болот, же атаң бир иш кылып аткан болот, а сен шаардан ойноп келдиң. Кээде адилеттүүлүк кайда деген келет да кээ бирлөргө карап. Ойлон мекендешим.